Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү биздин темабыз атактуу бийчи Бибисара Бейшеналиева. Биздин максат атактуу бийчи Бибисара Бейшеналиева жөнүндө маалымат алуу. Би өнөрүнүн жылдызы Бибисара Бейшеналиеванын аткаруучулук шеберчилиги аркасында болуп жаткан окуяны кызыгуу менен көрүп түшүнүү, элпектикке, ийкемдүүлүккө тарбиялануу. Кыргыз элинин өчпөс жылдызы, туңгуч балеринасы Бибисара Бейшеналиева элибиздин муундан муунга сакталып калган түбөлүктүү чыгармалары боюнча жүрөк кылдарын титиреткен ролдорду жараткан кыргыз хореографиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири болгон. Ал улуттук балеттин өсүп өнүгүшүндө өзгөчө орунду ээлеп, кайталангыс таланты менен кыргыз элинин маданиятынын жаңы бир тармагын түптөлүшүнө зор салым кошкон. Наши концерты пользовались неизменным успехом, и зрители после концертов окружали нас и выражали свои искренние дружеские чувства советским делегатам. Сахнанын таалайы үчүн жаралган улуу бийчи, балерина, балеттин педагогу Бибисара Бейшеналиева 1926 жылы 17 майда Чүй облусунун Ала Мүдүн районуна караштуу Таш-Төбө айылында жарык дүйнөгө келген. 1936-1941 жылдары Ленинград хореографиялык окуу жайында окуп, көрүнүктүү орус балеринасы Агриппин Ваганованын жетекчилиги астында окуган. Чоң театрда 1939 жылы өзүнүн чыгармачылыгын эл алдында көрсөтө алган. Алгачкы жолу башка ролду ойногону бул Селкинчек балети болгон. Бир 1941 жылы Ленинградтагы хореографиялык окуу жайын бүтүргөндөн кийин Кыргыз опера жана балет театрында солист болуп кирип, Кыргыздын улуттук чолпон жана анар партияларын аткарган. Чолпон балети Бибисара Бейшеналиеванын чыныгы жылдыз экендигин тастыктаган. Мындан сырткары Аккуу көлү, Уйкудагы кыз, Ромео жана Джульетта, Лауренция, Дон Кихот жана бир топ чыгармаларда жооптуу образдарды ачып, өзүнүн бийи менен эң жогорку чеберчиликти көрсөткөн. 1949 жылдан баштап Фрунзе шаарындагы музыкалык хореографиялык окуу жайында сабак берген. Ошондой эле СССРдин жогорку кеңешинин 6-7 чакырылышында жана Кыргыз СССРинин жогорку кеңешинин депутаты болгон. Жетишилген ийгиликтеринин натыйжасында 1954 жылы Кыргыз СССРинин эл артисти, 1958 жылы СССРдин эл артисти наамына ээ болсо, 1970 жылы Кыргыз Республикасынын Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты жана эмгек кызыл туу, ардак белгиси, ордендери, медалдары менен сыйланган. Ал өзү жөнүндө: "Мен артист болуп калганым үчүн бактылуумун жана элиме өзүмдүн кичине эмгегим менен пайда алып келишим мага чоң кубаныч тартуулайт" деп жазган. Жагымдуу жүзү, жан дүйнөсү, таланты шайкеш келген балерина 1973 жылдын 11 майында 47 жашында узакка созулган оорудан улам кайтыш болуп, сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлган. Азыр балдар биз чолпон балетинен көрөлү.
Балдар, сіздер бүгін би ханышасы Бибісара Бейшеналиева жөнінде кеңірек маалымат алдыңар. Чолпон балетінен үзінді көрдіңір. Үйге тапсырма, атақты бийчи жөнінде түшүнгөнүңөрдү дептериңерге жазгыла. Саламатта калгыла.